Ош эл аралык аэропортунда кадимкидей көрүнүш. Жүргүнчүлөрдү каттоо, жүгүн текшерүү, учуу эрежелерин түшүндүрүү. Бирок мында келген жарандар үчүн бул күн өзгөчө. Анткени алар бул жылы алгачкы ирет учак аркылуу Ысык көлдү көздөй сапар алышууда. Буга чейин жеңил унаа менен көлгө каттап жүргөн Саламат Сатыбалдиева каттамдын ишке кириши менен жол азабы азайганына ыраазы. Балдар менен жеңил. Албетте ыңгайлуу шарттуу бардык жерде көрүнүп турат. Тейлөөлөрү да абдан кичпейилдүүлүк. Элдер баары ыраазы. Узак жолду кыскартып атат. Баасы ошол Бишкекке эле кеткен акча болуп атат. Андан ары биз дагы кыйынчылык болот эле. Азыр ошол эле эме менен, ошол акча менен гана көлдүн өзүнө жетип калып атабыз. Ош тамчы каттамы өткөн жылы жай алдын ишке киргизилген. Жайдын кириши менен кайрадан жанданган каттам жумасына 2 жолу, жума жана жекшемби күндөрү ишке ашырылат. Учуу убактысы 45 мүнөт. Бүгүнкү баасы 2000ден төмөн. Ошо мен ойлойм, жакшы эле баягы авиакомпаниялар өздөрү баа түзөт. Быйылкы жылы 2000 деп чечишти да. Биз авиакомпания менен сүйлөштүк. Мүмкүн баягы жүргүнчүлөр көбөйсө, анда биз күнүгө болсо дагы даярбыз да, ушу Ош тамчыны баягы учургандай. Алгачкы учактын жүргүнчүлөрүн Ош эл аралык аэропорту атайын белектерди берүү менен узатты. Адатта 10 саатка чукул убакыт жол жүргөн эс алуучулар чүү дегенде эле Тамчы айылындагы Ысык көл аэропортуна барып конду. Ошенте Ош тамчы каттамынын учагы Тамчыга келип конду. Алгачкы каттамда 60 жаран бүгүн Ысык көлдө келип отурат. Эми Кудай буйруса жумасына 2 жолу мына ушундай каттам менен жарандар көлгө жеткизилип турат. Каттамдын ишке кириши айрыкча узак жолго чыдабаган жарандар үчүн жакшы жаңылык болду. Унаа менен бул жерге келбейт элем деген улумуун өкүлдөрү башталган ишке ийгилик каалашты. Уну уюштургандарга, ишкерлерге, отурган ак үйдөгүлөр бардыгына рахмат. Мына убакытты кыскартып келип калдык. Ушундай болуп, рейстерди көп турса, дагы көп өзгөчөлүктөр болсо, жеңилдиктер болсо, ошол. Жаңы сезондун ачылышы менен Ысык көл аэропортунда кызмат көрсөтүү терминалы кеңейтилген. Өткөн жылы күндүзү гана учактарды кабыл алса, эми бул көрүнүш түнкүсүндө улантылары күтүлүүдө. Күнүнө 4 учакты кабыл алып, саатына 150 жаранды тейлегенге мүмкүнчүлүк бар экендигин айткан кызматкерлер август айынан баштап учактар көбөйөрүн билдиришет. Азыр башка жактан Оросиядан азыр заявление айтып атат, ушу келебиз дегендей үмүт менен алар чыгып атат. Уже мына Алматадан БКР деген компания азыр уже учуп келет. Андан башка дагы Скат деген авиакомпания бар, Чимкенттен. Алар дагы ошо мүмкүн ушу 1-2 жуманын ичинде дагы каттам башталат. Каттам жайкы сезон бүткөнгө чейин иштеп турат. Тиешелүү кызматкерлердин билдиришинче, аэропорттун жанында Чолпон Ата жана Бостери шаарларына маршруттук каттамдар уюштурулган. Учурда көлдүн температурасы 22 градусту түзүүдө. Сезон эми гана башталгандыктан бул жака келип эс алуучулардын саны анчалык деле көп эмес, бирок тиешелүү шарттардын бардыгы түзүлгөн. Демек калоочулар мына ушул түз каттам менен Тамчынын өзүнө келип көлдөн эс алып кетсеңиздер болот. Кенжеби Маматсадыкова, Бектели Акылбек уулу, Ош Берем жаңылыктары, Ысык көл облусунан.